Түркияда кыргызстандык келин өз жанын кыйды. Бул тууралуу жергиликтүү Ыйыклас агенттиги маалымдады. Маалыматка караганда 27 январда 31 жаштагы кыргызстандык келин Адана шаарында өзү жашаган үйдө муунуп калган. Каза болгон келин ал жакта бир үй бүлөнүн кичинекей баласын карап иштеген. Ал эртең менен жумушка келбегендиктен иш берүүчүсү телефон чалган, бирок эч ким жооп берген эмес. Полиция келин жашаган үйдүн эшигин аштырып кирип, анын өлүгүн көргөн. Кыргызстандык келиндин сөөгү Адана шаардык өөлүкканасына жиберилди. Окуя боюнча Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги такташтыруу иштерин жүргүзүп жатат.